айымдардын жалпы эле аял затынын укугу жакшы болсо, мына ошондо гана биздин кыздар ушул биздин Кыргызстандын, кыргыз коомубуздун жүзү болуп бере алат экен да. Курманжандар мындайча айтканда кыргыз элинин жүзү, кыргыз элинин ошол убагында эч кимге кыргыз эл манастан кийинки эле биздин кыргыз элинин эң коргоочусу болуп Курманжандарга буга чейин билесиңер, биздин инсандарыбыз бул Таттуу Турсунбаева, Сабира Гүлшаниева, Макен Кыдыкеева бул абаларыбыздын кинолорун азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун абалында, Олот Шамшиев тарткан кинолордун баарында чыккан, баарынын бойлорунда кинолордун арасынан ошондо булар сонун образдарды ачып берген. Кыргыз элинин ошол убакта түптөлүп жаткан кыргыз элинин 91-жылдан баштап ошого чейинки Советтер Союзунда дагы кыргыз элинин кино тармагын, театр тармагын өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн ушундай белегейсиз эмгектерин кошкон да. Жатат азыркы учурда кыздарга кандай басым туулар көрсөтүлүп жатат азыркы учурда, мына эмдин ою кандай? Кыздар өзүнүн психология жагы бузулуп ошол жаман болуп өздөрүнө кол жумшоо болот да. Дөңгөлөктү. Мисалы үчүн ар бир дөңгөлөктүн бүт тегерек чети эмне тегиз болгондо анан дөңгөлөк жүрөт да машина айланат. Эгер бир дөңгөлөгүнүн жери чыгып калса, ошол машина түз жүрө алабы? Жок, жүрө албайт. Ошол машинанын дөңгөлөгү сыяктуу эле кыздардын деле зордук зомбулуктан сактап, ошол кыздардын кийинки келечегин коргоп, кийинки келечегин ойлосок, ушул дөңгөлөк сыяктуу кыздардын баардык жагынан кыздарды колдошубуз керек экен да. Мындайча айтканда кызды 40 үйдөн тыюу эмес, кызды азыркы замандын сөзү менен кызды 40 үйдөн колдоо дейт. Мына ушул суубуз көтөрүлдү. Эгер ушунун деген эки жагы түшүп калса, эмне болот? Суу төгүлөт, же болбосо машинанын дөңгөлөгү жүрбөйт. Мына баардык жактан тең бирдей айланганда гана машинанын дөңгөлөгү алдыга жүрөт. Ошол сыяктуу эле кыз кишинин дагы мындан аркы жашоосу, коргоого мүмкүн болушу алдыга тартылат экен да. Эми айланып көрдү. Баардык нерсеси тең чогуу болгондо, кандай чогуу болгондо ошол болуп жаткан азыркы зордук зомбулуктардын баарын алдын алса, ушул сыяктуу кыз кишинин жашоосуна балта чалбайт.